Эң узун шишкебекти жасоо үчүн 420 кг тоок эти керектелген. Казакстандын Акмола облусунда дүйнөдөгү эң узун шашлык жасалып, Гиннестин рекорддор китебине кирди. Бул туурасында Спутник Казакстан агенттиги жазып чыкты. Маалыматка ылайык облустун Борбордук аянтында жайгашкан Макинский тоок фабрикасынын ачылышына карата өзгөчө акция уюштурулган. Жаңы ачылган фабриканын 200 кызматкери дүйнөдөгү эң узун шишкебекти бышырды. Аны жасоо үчүн өзгөчө рецепт менен атайын даярдалган 420 кг тоок эттери керектелди. Ал эми шишкебекти бышыруу үчүн атайын мангалды Көкшет таудан жасап келишкен деп айтылат маалыматта. Тамактын жасалышына байкоо салуу үчүн Гиннестин рекорддор китебинин расмий өкүлү чакырылган. Ал даярдалган шишкебектин узундугу 223 метр 65 сантиметрге жетти деп каттаганы кабарланды. Муну менен 2007-жылы Сингапурдан жасалган 140 метрлик шишкебектен ашып өтүп, казакстандык ашпозчулардын эмгеги рекорд койгону белгиленет. Узун шишкебек келген конокторго акысыз таратылган. Булак Спутник Кейже. Вот он, знаменательное событие, кульминация, друзья. Шашлык уже установлен на мангал. Поехали, ждем приготовления. И вы сейчас, привет, вы сейчас будете по команде все его устанавливать, да? И по команде переворачивать, шарить. Да. Круто. Долго готовились? 2 дня. 2 месяца, 3 дня? Да. Ну, наконец-то попадем в книгу рекордов Гиннесса. Ну, если разгорится, то попадем. Разгорится. Вон сколько людей работают над этим.